Кандай эле бай менен Жакып бир тууган оору. 4 декабрь Манас күнүнө турлай Бишкекте 7 күн 7 түн Манас айтуу иш-чарасы жүрүп жатат. 27 ноябрда башталган иш-чара 4 декабрда соңуна чыгат. Өлкөбүздө Манас күнү 2013 жылдын 4 декабрында Манас Семетей сейти күчүлтеги адамзаттын материалдык эмес маданий мурасы катары ЮНЕСКОнун тизмесине киргенден бери белгиленип келет. Эми эң негизги максат Кыргыздын өзөгүндө, жүрөгүнүн түпкүрүндө жашаган Манас касиетин ойготуу эле. Элдин Манаска болгон назарын буруу, манасчыларды угала тургандай Манас угуу маданиятына тарбиялоо деген нерсе да негизги максаттар эле. Анан албетте өзүбүздүн дагы такшалуу жолубузга өөлгө боло турган нерсе бул. Бул иш-чара Саякбай Манасчы фонду тарабынан демилгеленип уюштурулган. Манас айтуу үчүн өлкөбүздүн 7 дубанына манасчылар келишкен. Чоң манасчылар бир окуяны бири улай айтышса, кичинекей манасчылар ар кайсы окуялардан үзүндү айтышууда. Элдин аягы тыйыл элек, суюл элек, өзүңөр көрүп атасыңар, кирип чыгып, кээде боз үйгө батпай калып атат, сыртында үстөлдөрдү коюп койгонбуз, ошол жерлерде отуруп калып атышат. Ал эмес түнү менен тыңдагандар болуп атат. Күндүзү бош болбой калып, түнү келгендер арбын. Уккан жакшы экен деп атайын, уктаганы келгендер да бар. Албетте ар ким ар кандай кабыл алат. Ушундай нерселер болуп атат. Манасты угуу үчүн мектеп окуучулары, студенттер жана улуу мундун өкүлдөрү келишкенине күбө болдук. Кыргыз экономикалык университетинин мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасынын башчысы Нургүл Ашырова студенттерин Манаска болгон кызыгуусун арттыруу үчүн алып келген. Бул жерде 7 күндөн бери манасчылар 7 күн 7 түн айтып атканын уккан болчумун. Анан убактым болбой атып, бүгүн атайын ошо сабактан балдарды алып, Манастан курсун окутабыз биз балдарга. Анан ошого балдарды, студенттерди алып келип, Манас угушсун деп эчитип келген болчумун балдарды. 3 группаны алып келдик. Азыр балдар угуп атышат. Манасты укканда бул өзүнчө бир башкача бир сезимге келесиң да. Мен 2003-жылы Манас Ордо комплексине барганда, жемел өзүм аябагандай бир башкача сезип, бир өзүмдү бир башкача бир сезимдер менен алган үчүнбү, бир жер басып жүргөндөй, учуп жүргөндөй болгом да. А Манас айтканда дагы бир жан дүйнөң тазарып, бир башкача бир ойлор, башкача бир таза сезимдер келет. Мен Манас укканда кадимки толкундануу сезимдери болуп, мындай кээде ошонун ичине да кирип кетип, образга кирип кетип, ошондой сезимдер да болуп атат. Манасты укканда албетте бизде мындай бир жүрөктө кандайдыр бир рух ойгонуп жатат. Себеби дегенде бул Манас атабызды биз мурда телелерден, радиолордон угуп келсек, бүгүнкү күндө биз манасчылар менен бетме-бет жолугуп, алардын өзүнүн оозунан Манас айтып жатабыз. Албетте айырма бар. Теледен уккан менен, мындай жанынан уккандын жакшы, баары жакшы айтып жатат. Тел алып баруучу Талант Карагулов да иш убактысынын тардыгына карабай бош убакыт таап атайын Манас угуу үчүн келген. Баягы сөз менен айтып болгус, бир укмуштуудай чоң таасир, ушундай бир чоң бир сыйкыр дүйнөгө жетелегендей болуп турат да. Себеби жетинин бери кыдыр дейт кыргызда. Анысыңарында ошол 7 күн, 7 түн ушул жерде манасчылар кезек менен Манас айтып отурушат. Бүтүндөй кыргыз баласын, бүтүндөй кыргыз урпактарынын жан дүйнөсүн аруулап, ушундай бир Манастын бир духу менен, ушундай Манастын деми менен, ушундай бир уккан жанды муютуп, сөз берметин уютуп, укмуштуудай таасир болуп атат да бул жерде. Уюштуруучулардын айтымында өткөн жылы Манас күнү Ысык көл облусунда белгиленген. Кийинки жылы бул иш-чараны Ош шаарында өткөрүү пландалууда. Айта кетсек, Манас эпосу кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгарма. Кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кошкон эң зор салымы.